Салам достор, анда биздин суроо жооп рубрикабыз келечектеги суроо. Абдан кызыктуу суроо жөнөттүлөр мага бир айым жазган экен. Анда ошоке өтөлүк. Саламатсызбы Илим байке, мен сизден ой пикириңизди уккум келет. Анда сөз башынан болсун. Мен кичине кезимде ата энем ажырашып кетиптир. Мен тайларымдын колунда өстүм. Тайларым эч нерседен кем кылбай багып өстүрүштү. Мен бой жетип турмушка узап жатканда ортодо талаш тартыш башталды. Мен төрөгөм, мен өстүргөм, мен баккам деген сөздөр. Кудайга шүгүр, күйөөм жакшы, кайынжуртум да жакшы адамдар. Мени ойлонткон нерсе ошол эки адам бирөө төрөгөн, бирөө баккан. Мени көрө албагандай сезилет. Анткени жашоом жакшы, баары жетиштүү. Мисалы башка апаларды көрөм. Кызы бир жерге барса же бир жакшы иш жасаса, сыймыктанып ыраазы болуп турушат. А меники тескерисинче, баккан апама телефон, санаторийге эс алуу алып бергем. Өзүнүн родной балдары кылбаган нерсени жасап жатам. Бирок ошондо да ыраазы болбогонун, рахмат кызым деп койгонун укпадым ушул жылы. Ушул жылы Египетке барып келдик, күйөөм экөөбүз. Кандай барып келдиң? Же жакшы эс алгыла деген сөз жок. Тултуюп сүйлөбөй да, жазбай да койду. Жолдошумдан уялдым. Ушунча нерсе кылсак да бир сөз кылып койбогонуна. Мени төрөгөн адам туулган күнү түнү уктабай 60.000 алтын алып берген элем. Бир сыймыктанып кызым алып берди деп тагынганын көрбөдүм. Египеттен таттууларды алып келип берсем, билмексем болуп койду. Көп чала бербейм, чалсам арманын айтышат. Мени төрөгөн адам 3 күйөөгө тийген, анан айтат: сен жашоону билбейсиң, түшүнбөйсүң. Сени 3 күйөөгө тийиптир. Анан айтат дейт: сен жашоону билбейсиң, түшүнбөйсүң. Сени көрмөкмүн, күйөөң сабаса же күйөөдөн ажырашсаң дейт. Ошондо мен да аны түшүнүш үчүн 2-3 күйөөгө тийишим керекпи? Азыр өзүмө чечим кылдым. Алыс эле, сый эле болоюн эки жак менен деп. Мурда максат койдум эле эс алууга, Туркияга умрага алып барам деп. Бирок ал оюмдан кайтып жатам. Мага бир жакшы сөз арнабаса, мени колдобосо, мени жок адамдай кабыл алса, мен эмнеге аларды эс алдырышым керек деген. Андан көрө балдарымдын келечегин ойлоп, ошого чогулткан акчамды жумшайын деп чечтим. Башка апаларды көрүп суктанам. Кызы бактылуу болуп жүрсө, алар да кандай бактылуу болушат. Меники неге андай эмес? Эки апамдын тең өз турмуштары бар, бала чакасы бар. Биринчи учурда өз балдарын ойлошот. Бул турган иш. Айтыңызчы, мен туура эле кылып жатамбы? Атым Баланча, 32 жаштамын, дейт. Урматтуу карындашым, бул абдан жакшы суроо. Бул менимче кыргыздын мындай көйгөйү да. Эми жалпысынан бул сурооңузду экиге бөлөйүн. Биринчиси, сиз айтып атасыз, баягы мен өстүргөм, мен чоңойтком, мен тигинткем деген талаш тартыштар болуп кетет. Узап жатканда ортодо талаш тартыш болду дейт, баягы сизди узатып жатканда, жакшы турмушка берип жатканда ошондой болгон экен. Бул сөздөр айтыла берет. Бул сөздөр айтыла берет, себеп дегенде бул жөн гана сизди баккандан эмес, деги эле жалпысынан бизде бул биздеги эле көрүнүш эмес, бул жалпы эле адамзаттын көрүнүшү го дейм. Баягы адам баласы өзгөчө башка бирөөгө бирдеке кылып, жанагы балдарына, жакындарына же туугандарына бирдеке кылганда, анан баягы ал кишилер баягы чоңоюп, бойго жетилип, жакшы жашоого жетип, же болбосо жакшы ийгиликтерге жетишкенде ошого сыймыктангысы келип, анан мына менин таасирим ушундай болду, мен бактым, мен тарбияладым, мен ушундай кылбадымбы, мен ушинткенде анан мындай болду деген сөздөр болот да. Бул ар бир адамдын табиятында эле бар.
бирөө ошол экени ооздуктай алат дагы баягы көп эле айта бербейт, а бирөө ошол экени какшап айта берет өлөр өлгүчө. Бир кичинекей кыпындай нерсе кылып койсо ошону өлөр өлгүчө айтат. Бул боло турган нерсе көп учурда. Ал эми айрымдар бар, мисалы баягы улам кыла берет, бирок эч качан аны айтпайт, булар аздык кылат. Ошондуктан баягы сиз айтып атпайсызбы, мен өстүргөм, мен баккам деп какшай беришет. Ал какшай беришет. Себеп дегенде бизде адамдын табиятында бар. Биз башка адамды өзүбүзгө карыз сыяктуу кылгыбыз келет да. Өзүбүзгө бир нерсени кылганга милдеттүү кылганга аракет кылып турабыз да. Баягы бул ата балада эле эмес, туугандарда эле эмес, бул керек болсо жанагы жумушта дагы, кызматта дагы болуп турат. Мисалы, бирөөнү жумушка алат кызматкер. Бул мамлекеттик кызматпы, жеке кызматпы айырмасы жок. Ал баягы чоңоюп өсүп келип, өзүнөн аттап баягы чоңоюп өсөт. Анан ал болсо баардык жерге айтып калат да, бул менин колумдан өткөн, бул мен таасир эткем, мен тигинткем, мындай кылгам деп. Эми бул менимче 99% учурда болсо керек. 99% учурда. Анан баары бир баягы бара көп нерсени түшүнүп баштайт экенсиң. Эми мен мындай эсимде жок, мисалы мен ошентип айткан белем, айткан эмес белем, бирок мындай могул алыскы эмес, 10 жыл, 15-20 жыл мурункуну алып мындай эстеп келе турган болсок, мен ушундайды айтпаганга аракет кылып жүрчүмүн да. Эми ошондуктан буга мындай көнүмүш эле мындай мамиле кылышыбыз керек да. Буга көнүп эле, ооба сиз өстүргөнсүз, ооба сиздин эмгегиңиз, ооба сиз тигинтпедиңизби деп койгонуңуз, менимче ал кыйынчылык деле болбосо керек. Мисалы мен деле, бирок эми бул баягы адам баласына деле жагат да көп учурда. Мен деле учуру келгенде өзүмдүн апама деле, башка кишилерге деле алар мага кылган жакшылыкты, эжелериме жакшылыкты айтып койгонумду туура көрүп калам да. Кээде баягы мындай чогуу чара бир туугандар отурган жерде отуруп калганда, мен ошол экени баса белгилеп, тост болобу же мындай каалоо тилектер болобу, же туулган күн, же жакын бир нерсесине барып каласыңбы, ошондо мен сөзсүз түрдө ошол экени эстеп айтып койгонду мындай өзүмө мындай парыз көрөм. Ошондуктан ал кайра сиз деле ошентип коюңуз, ооба сиз тигинтпедиңиз беле, минтпедиңиз беле деп кайра сүйүнүп калышат. Бул ушул сурооңуздун ушул жагы. Мисалы мен билем да, менин эжелеримдин бири мага өзүнүн баласынын кийимдерин берчү да. Мен айылда өскөм да, анан баягы жаңы кийим деле кичимесмин. Тиги чоң атам, чоң апам колунда өскөндө алардын шарты жок эле. Анан ушу баягы каникул деп мектеп бүткөндө Бишкекке келип калганда, үйүнө барганда ошо баласынын кийимдерин берчү эле да. Анан ошо баласынын баягы жылуу үстүгө кийген шубасын, баласынын джинсы шымын бергенди, ошону мен дагы деле билип, дагы деле эстеп жолукканда айтып коем: эже, ушу сиз мага баягы уулуңуздун джинсысын бергенсиз билесизби? Сиз ушул эжем мага эмесин, шубасын берген деп койсом, ал киши баягы сүйүнүп калат. Ошол сүйүнүп калат. Мен рахмат деп коем. Башка эжем бар, ал доктур болгондуктан баягы мени ошол учурда үйүнө барып калганда доктурга алып барып көрсөтчү. Баягы гастрит болгондо же башкалар болуп калганда ошол киши карап калчу да. Анан мен ошону айтып коем: эжеке, эми сиз болсо ушу мен гастрит болгондо сиз карагансыз, мени сиз дарылагансыз, сиз айыктыргансыз, рахмат деп коем. Апама мен мисалы дайыма айтам: апа, рахмат, ушу университетке өт деп, билим жакшы деп, билимге буруп, билимге багыт берген сизсиз деп коем. Анан апам албетте жакшы, мындай көңүлү көтөрүлүп калат. Себеп дегенде бул баягы эме да, ыраазы болуу да. Ошондуктан мен ойлойм, сиз деле кичинекей болсо деле, мен деле мисалы бир шымын канча жыл болду, эми андан бери мына 40 жыл болду, ошону деле унутпай жүрөм го. Ошо бир джинсы шымды унутпай жүрөм, бир шуба шымды унутпай жүрөм. Ошентип эстеп койсоңор, мисалы аябай жакшы да. Бир байкем көлгө алып барып биринчи жолу тарыхымда, өмүрүмдө шлямпу алып берген. Мисалы мен баягы муздак лагман деп крахмалды биринчи жолу жеп көргөм. Анан ошону жолукканда айтып калам: байке, сиз мага ошо шлямпу алып бергенсиз деп. Эми ошондой жакшылыктарды эстей жүргөнгө, менимче бул мындай адамдын жакшы сапаты да.
мейли алар ошентип айта беришсин, мейли талаша беришсин, эч нерсе болбойт. Аны айтып коюш керек. Мисалы мен өмүрөк Токтогуловичти дагы кээде сындап калам го, бирок мисалы ошо Бабанов мага карызга бир учурда акча берип жардам берген. Ошо менин бир ишкерлик иштерим болгондо ошол киши жардам берген. Мисалы Салымбеков аксакал дагы, Маткалович, Аскар Маткалович дагы ошо бир учурда мага ошо тыйын берип жардам берген, баягы кыйналып отурган учурда. Багы Азамат Арапбаев деген дагы белгилүү адам бар, билесиздер. Ал киши да бир өз учурунда мага ошо кыйналып турган учурда жардам берген. Анан ошол экилерди эми эстей жүргөн. Бул адамдын мындай парызы болсо керек да, ошону эстеп, айтып жүргөн. Азыр деле керек болсо майда чүйдө мага жардам берген адамдар көп эле. Тияктан жардам беришет, досторум, жакшы тааныштарым, санабаштарым жардам берип калышат. Биз деген адам баласыбыз да, биз бири бирибиз менен кырлашкандан кийин баары бир бирөөнүн кичинекей болобу, чоң болобу, бирөөнүкү чоңураак, бирөөнүкү кичиирээк, колунан мүмкүнчүлүгүнө жараша пайдасы тийип турат да. Анан ошол эки жардам бергенде эстей жүргөн бул адамдык сапат. Анан эгерде ошону какшап эле мен баккам тигинтким деп атса, айта берсин. Мейли, маселе жок. Айта берип, ооба, сиз баккансыз деп коюңуз. Ал эми сурооңуздун башка жагы, мына сиз айтып атпайсызбы? Мен 60.000 сомго алтын алып бергем, бир сыймыктанып кызым деп рахмат айтып, аны тагынбады. Мына мен эс алууга курортко кылам, тигинтем мынтем көп жакшылыктарды кылам, берки апам, тигил апам деп экөөнү айтып атасыздар. Бир мындай ыраазычылык билдирбеди. Анан мен умрага да алып барайын деп аттым эле. Эгерде мага ыраазы болбосо, мага ушинтпесе, мен эмнеге андан ары жардам беришим керек деп мен кылбай койдум деп жатпайсызбы? Ушу сурооңуздун ушул бөлүгүнө мен мындай деп айтып кетмекчимин да, урматтуу менин карындашым. Мен ойлойм, бул жашоодо бул менин принцибим. Бул жашоодо албетте исламда, динде башка принциптер. Салтта, адамдык адатта, биздин учурда мисалы кыргыз салтында, кыргыз адаттарында башка бир принциптер бар. Ар бир адамдын өзүнүн бир жеке принциптери болот. Албетте, ал принциптер бара мисалы жашоо болгон сайын өзгөрүп, көз караштар өзгөрүп турат. Бирок мен мынтип айтайын, динде дагы, салтта дагы мындай окшош да. Эми анын эгерде мазмунун алып келе турган болсо, мен немеден окугам, бир азыр атын унутуп калдым, бир акылмандын дагы айтканын окугам да. Бул тарыхый инсан болгон, ошол тарыхый инсандын дагы айтканын уккам да. Эгерде ата энең айбан болсо, талаага барып, ошол айбан ата энеңди кайтар. Эгер ата энең айбандай болуп, малдай болсо, анда талаага барып кайтар. Ал сени бул дүйнөгө алып келген деп айтат да. Бул динде, салтта айтат. Мен кичине башкачараак принципти колдоном. Мен ушинтип айтайын. Эми мындай да, эгерде сиз ар кайсы адамдан сурасаңыздарчы, ар кандай айтып берет. Эгерде баягы кыргыз салтын даңазалап, кыргыз баалуулуктарын даңазалап, биздин ата бабаларымдан келген салт деп келсе, ал сөзсүз түрдө айтат. Эми бул баары бир апаң да, тигил төрөгөн апаң, бул баккан апаң, эми карашың керек, чыдашың керек деп ушинте берет биздечи. Тигини кылышың керек, муну кылышың керек, деп эле милдеттендире берет да. Кылышың керек деп эле милдеттендире. Динде деле ошондой. Кылышың керек деп милдеттендире берет. Бирок менин өзүмдүн эми баягы өзүмдүн тажрыйбамдан айтып кетейин сизге бөлүшүп. Мен мынтип эсептейм да, бир дагы адам эч кимге эчтеке милдеттүү эмес кылганга. Бир дагы адам милдеттүү эмес. Балдар дагы ата энесине бирдеке кылганга милдеттүү эмес. Мен мындай эле принципти колдонуп келем. Биз ата энеден балдар суранбайт. Мени алып келчи деп. Ата эне өзүнүн гана өз жеке кызыкчылыгы үчүн, эгоисттик кызыкчылыгы үчүн, эгоисттик деген баягы өзүн өзү ойлоо да, ошол кызыкчылыгы үчүн гана балдарды бул дүйнөгө алып келет. Эмне кызык, эмне эгоисттик? Мен
аталык же энелик сезим болсо экен, мен бала баккым келип атат, көп балалуу болгум келип атат, менин атым тукумум калса экен, мен картайганда ушул балдар күч болуп мени бакса экен, ушулар мени каралашса экен, мүмкүнчүлүгүм жок болуп калганда ушул экилердин бирөөсү аябай жакшы болуп кетип мени багаттыр, мени каралашаттыр деп ушундай максаттар менен баланы алып келет да. Бул дүйнөгө ушундай максаттар менен алып келет. Бул албетте эне көп учурда мынтип айтат. Мен 9 ай сени кыйналып боюмда болуп көтөрүп жүрдүм. Мен сени күнү түнү уктабай бактым. Ата энең бул атаң болсо тиги аябай күнү түнү иштеди деп. Мен дайыма мынтип айтып келем да. Силерден ким сурады? Ким сурады? Бала суранган жок да. Бала эч качан суранбайт. Бала эч качан суранбайт. Мени ушул дүйнөгө алып келчи, ушул сенин үй бүлөңдү алып келчи депчи. Ошондуктан мен мынтип айтып кетем да. Эч качан бир дагы адам бир башка бир адамга бирдекени милдеттүү эмес. Милдеттүү эмес кылганга. Төрөгөн дагы ата энеге, баккан дагы ата энеге милдеттүү эмес. Бирок башка нерсе. Сиз эгерде өз ыктыярыңыз менен ошону каалап кылгыңыз келсе, анда колко кадыр кылбай кылыңыз. Мен балдарыма, кичинекей балдарыма мынтип ушинтип эле айтам. Балдарым, силер мага эч нерсе карыз эмессиңер. Билиңер дагы силер мага бирдеке милдеттүү эмессиңер. Мен бирөөңөрдү дагы мен силердин суранычыңар менен алып келген эмесмин. Биз атаңар менен апаңар экөөбүз, апаңар экөөбүз силерди ушу биз ата бололу, биз эне бололу, биздин балабыз болсун, биз үйдө могу чырылдап, күлүп, ойноп, ыйлап турган үндү уккубуз келди. Биз ушуреки балалык мээримди ошоке чөмүрүп, баланын жытын жыттайлык деп биз алып келип алганбыз. Силер бизге эч нерсе карыз эмессиңер. Силер бизге эч нерсе милдеттүү эмессиңер деп мен айтып келем. Өзгөчө эми мен өзүм үчүн сүйлөйм да, анан өзүм үчүн мен мынтип айтам. Силер бирөөңөр дагы мага эч нерсе карыз эмессиңер. Мен кайрасынан силерди бул жашоого алып келгенден кийин мен силерге ыраазымын деп айтам. Мен аябай ыраазымын. Мен аталык өзүмдүн ата болуу каалоомду канааттандырдым. Мен силер менен колуман келишинче ойноп, күлүп, эмоциялык бакыттын учурларына чөмүлдүм. Ошонун баарын силер мага белек кылдыңар. Силер ошону белек кылдыңар, мен ошон үчүн ыраазымын. Ошол сиздер белек кылганыңыздар үчүн мен силерге бул жашоодо татыктуу жашап, өзүңөр жашап кетүүңүздөр үчүн мен силерге билим берем. Мектеп билимин окутам, бул күрөк дейм. Ал эми университет билимин окутам, бул чукулдук дейм деп айтам. Лом дейсиңерби, чукулдук дейсиңерби, каалашыңарчы. Ошол кошумча деп айтам. Анан ушул экини силердин колуңарга тапшырам. Андан ары ушул жашоого эми барып өзүңөрдүн жашооңорду жашагыла деп мен силерди кетирем деп дайыма айтып келем да. Бул менин принципим. Анан мындай. Бирөөгө жардам берерде, атаңызга, энеңизге жардам берерде мен мындай принципти колдонуп келем да. Жардам бере турган болсоңуз, эч колко кадыр кылбаңыз. Эч колко кадыр кылбаңыз. Бизде кыргыздарда дагы жаман бир адат бар. Адамдардын көбүндө эле болсо, мен кыргыздарга өзгөчө айтайынчы. Биз бирөөгө бирдеке кылсак, милдет менен кылабыз да. Милдет менен, колко кадыр менен. Керек болсо, көчөдө жана жолдун боюнда кудай сурап, акча сурап турган адамдарга да акча бергенде, карасаңыздар, ошону акча бергенде, ошол акча алган бала болобу, аял болобу, кемпир болобу, эркек киши болобу, акчаны алып алып рахмат дебей кетсечи, биз кыйкырабыз да. Рахмат деп да койбойсуз десе дейбиз да. Биз акчаны берип, ошондон рахмат күтөбүз. Рахмат күтпөгүлө. Эгерде сен рахмат күтө турган болсоң, сен акчаны бекер бербей эле ошо рахматтын сатып алып атасың да анда сен. Ошону сатып алайын деп атасың да. Эгерде сиз апаңызга 60 миңге алтын алып берген болсоңуз, анан айтып атпайсызбы, сыймыктанып кызым алып берди деп
тагынып элге айтып жүргөнүн көргөн жокмун депчи, сиз антип мына кулко кадыр кылбаңыз, антип милдет кылбаңыз, анда алып бербеңиз. Алып бербеңиз анда. Алып берсеңиз, ошол энеңизге мына мен өзүм үчүн алып берип атам деңиз. Энеңиз үчүн эмес. Энеңиз үчүн эмес. Өзүм үчүн алып берип атам деңиз. Курортко путевка алып берип атасызбы? Курортко барып эс алып, анан баягы кызым рахмат деп мага рахмат айтып ыраазы болсун десеңизчи, анда сиз ошол жолдомону берип туруп, ошол рахматты сатып алайын деп атасыз, энеңиздикинчи. Мындай жөнөкөй сөз менен айтканда. Ошондуктан күтпөңүз аны. Сиз муну өзүңүз үчүн кылыңыз. Өзүңүз үчүн деген мындай кандай? Кудайчы жана тилемчиге акчаны берип атканда, берип мен бердим, өзүм үчүн бердим, Алла алдында жакшы нерсе кылдым, Кудай алдында жакшы нерсе кылдым деп өзүңүздүн ички дүйнөңүздүн ыраазы болушуна бериңиз. Кеп ошондо балага момпо сый берсеңиз, таттуу берсеңиз, бул балага жакшы болсун деп эмес, мен жакшылык нерсе кылдым, балага жакшы нерсе кылдым деп өзүм үчүн бердим деңиз. Баладан да рахмат күтпөңүз. Энеңизге 60 000 алтын сатып берсеңиз же курортко жөнөтсөңүз, өзүңүз үчүн бериңиз. Мен өзүм бойго жетип, ушундай кудуреттүү болуп, ошонекини кыла алганга мүмкүнчүлүгүм болуп, мен алып бере бергениме мен өзүм менен өзүм сыймыктанам деп ошон үчүн кылыңыз. Бирөөгө жакшылык кылып атсаңыз, эч рахмат күтпөй, эч колко кадыр кылбай, эч милдет кылбай кылыңыз. Эгерде сиз ошону милдет кылып, рахмат айтпай, ыраазы болбойт деп атсаңыз, анда сиз энеңиздин жанагы мындай кылбайт, тигиндей кылбайт, жакшы нерсе кылбайт дегенден сиздин эмне айырмаңыз бар? Сиздин айырмаңыз жок да анда. Энеңиз мисалы бизди карабайт, өзү жакшы болуп кетти, тиги жардам бербейт дегени милдет кылып атат да, так эле ошондой милдетти сиз кылып атасыз. Түшүндүңүзбү? Так эле ошондой милдетти мен 60 000 алтын бердим, ыраазы болбойт, тигинтпейт, мынтпейт деп сиз милдет кылып атасыз. Милдет кылбаңыз. Анда жардам бербеңиз. Мен дайыма мынтип айтам да, адам баласы өзүн ойлош керек биринчи кезекте. Сен өзүң жакшы болуп, өзүң бир даражалуу болуп, өзүң жакшы жерге жетип, анан баягы ошондон кийин өзүңө жакшы болгондо анан мындай жардам берип, кубанычың менен жардам бермейинче сен элге жакшылык кылбайсың. Ошон үчүн өзүңүздү ойлонуңуз, ички дүйнөңүз дагы, сырткы байлыгыңыз дагы кең толгондо милдет кылбай бериңиз, же болбосо бербеңиз. Бербеңиз. Милдет бербеңиз. Эмне башкалар сизге жанагынтип таарынып, тигинтпейт, мынтпейт, аны буну кылбайт, карабайт десечи, анте берсин, көңүл бурбаңыз. Көңүл бурбаңыз, айта берсин. Ал тиги сиз мисалы жанагы төрөгөн энеңизге милдеттүү болуп төрөлгөн эмессиз да сиз. Милдеттүү болуп төрөлгөн эмессиз да. Сизден сурабай эле ошол төрөп койгон да. Ошондуктан ал өзүнөн көрсүн. Эгерде баланы мен ошондой жок, мен баланы мага төрөлсө же мага кул болуп милдеттүү болсун, же болбосо төрөлбөсүн десе төрөбөй эле койсун. Эмнеге төрөйсүң? Сиз деле уулуңузга, кызыңызга милдет кылбаңыз. Эмнеге төрөйсүз анда? Анда төрөбөңүз анда. Анда төрөбөңүз анда. Бул жашоодо өзүңүз эле кыйын болуп жашаңыз. Мен ошону сизге айтайын деп жатам да. Мына айтып атасыз, эки апамдын тең өз турмуштары бар, бала чакасы бар, биринчи учурда өз балдарын ойлошот. Бул турган иш депчи. Балдарын ойлошобу, өз балдарын ойлошобу сизге баары бир болуш керек. Эгер жардам берем десеңиз, сизге милдетти тагып атса, айтасыз, мен милдеттүү эмесмин. Умрага алып барам деп, бирок ал оюмдан кайтып жатам, мага бир жакшы сөз арнабаса деп атасыз. Ал жакшы сөз арнаш үчүн умрага алып барбаңыз. Умрага сиз өзүңүз үчүн ички бир кайсы бир
руханий бир өзүңүзгө боло турган бир мындай койгон максаттарыңызды аткарыш үчүн, өзүңүзгө жакшы болуш үчүн, өзүңүз мындай ыраазы болуш үчүн, ошон үчүн алып барам десеңиз алып барбаңыз. Антпесе баягы мага рахмат айтасызбы, мен сизди алып барайын дегендей эле да. Анда эмнеге алып барасыз анда? Анда алып барбаңыз. Алып барбаңыз. Мен ошентип айтып келем да. Бул жашоодо эч кимге бир нерсе милдеттүү эмес, эч кимге карыз эмес. Эч кимге бирдекени кылуу бул анын парызы эмес. Анда жок. Бул жөн эле баягы ар кимдин таңуулаганы да. Ата эне көп учурда балага ошентип таңуулай берет да. Жашынан таңуулай берет. Мен сени чоңойттум, мен сени күндөп түндө уктабай сен ыйлап атканда бактым, сени чочойттум, ооруганда дарыладым, тигинтип. Эмнеге төрөдүң? Эмнеге төрөдүң? Менден сурадыңбы мисалы? Деп ошондо. Бул менин принциптерим да. Мен башка нерсе айтам. Мисалы мага мынтип айтат да. Эми баягы айрым адамдар менен ким экенин айтпай эле коеюн, жакын адамдар менен мамилем жок. Мага ысык суу жок. Анан мынтип айтат да, эми сага жакшылык кылбаса дагы ал сенин мындайың да депчи. Тууганың да мынтигиң депчи. Мен эмне ошол жөн эле ошол тууган болгону үчүн эле мен аны каралашып эле анан тиги жардамдашып, өзүм тапкан акчадан бөлүшүп ошентишим керекпи? Эмнеге? Аны ким ойлоп тапкан? Кээ бир учурда ошентет айтат да, тиги эми баягы эми атаң да болуп караш керек да. Анан бул элең да караш керек да. Жаман болсо дагы эми сен карап койт. Эмнеге караш керек? Өзгөчө аталар болгондо эмнеге караш керек? Ата энедей болуп кыйналып 9 ай көтөрбөйт баланы. 5 мүнөт 10 мүнөттө эле ишин бүтүрүп коет. Бала төрөлүп калат. Күнү түнү чыңырып баланын жалаягын бууп, жууп бакпайт. Ажырашып кетсе ошол бойдон кетти, жоголду. Өмүр бою жок, дайым жок, бир байпак алып бербейт. Эмнеге анан ошол бала милдеттүү болуш керек аны караганда? Эмнегедир ал бала өзү чоңоюп, анан тиги аягында тиги баягы атасы бир байпак алып бербеген атасы картайгандан кийин анан кара, сен атаң да эми жаман да болсо атаң да. Эмнеге? Эмнеге бул? Кызык го, эмне деген мындай милдеттемени жүктөө? Жанагы кинодогудай ничего не подобного. Андай болбойт. Андай болбойт. Мен керек болсо мына балдарымды окутам, чокутам, колумдан келишинче каралайм, бирок ошондо дагы мен айтпайм, силер мени караңга милдеттүүсүңөр деп. Мен айтам, силер милдеттүү эмессиңер балдарым. Силер эң негизгиси мага эң негизгиси чынында эле силер бактылуу болсоңор болду. Кайсыл жерде бактылуу болсоң, ким менен бактылуу болсоң, эмне кылып бактылуу болсоңор, ал өз ишиңер деп айтам. Мени карабай эле койгула деп айтам. Мен эми Кудай деп өзүм аман эсен турсам, кол бутум соо болуп турса, мен дайыма иштеп атып, алек кылып атып өзүмдүн каражанымды багып кетем деп айтам да. Ал эми эгер ошого карабай баягы каралашып турса, ошого карабай жана сиз айткандай 60 000 берип койсо, алтынын же дагы бирдекесин берип койсо, албетте ыраазы болосуң, кубанасың. Жакшы сөз, жакшы нерсесине ыраазы болуп, рахматыңды айтасың. Мамиле деген ушундай болуш керек. Мамиле деген өз ыктыярдан болуш керек. Эч качан милдеттүүлүктөн эмес, өз ыктыярдыктан чыгыш керек. Жүрөктөн чыгыш керек ушул. Мамиле, жакшы сөз да жүрөктөн чыгыш керек. Жакшы иш дагы жүрөктөн чыгыш керек. Жакшы бир ниет кылып кылган кадамдардын баардыгы бул жүрөктөн чыккан өз ыктыярдуу чыгыш керек. Эч качан жакшы иш же бир жакшы сөздөр милдеттүү түрдө мен ушуну кылсам сен тигини кыласың дебеш керек.
Андай жок. 60.000-ди сиз берип коюп сурап атпайсызбы? Ошол так гана энеңиздей кылып атпайсызбы? Мына энеңиз сизге айтып атпайбы? Мени каралашпайт, мени карабайт, мени тигиндей, мындай деп айтып атат да мисалычы, э. Сиз айтып атпайсызбы? Мына ошенте берет, мен жакшылык кылсам дагы, каралашсам дагы ошенте берет, жакшы сөзүн айтпайт деп. А сиз ошол эле учурда 60.000 алтын берип коесуз дагы, анан айтып атпайсызбы? Жакшы сөз айтып койбойт депчи. Сиз так гана ошол эки ата энеңиздей кылып атасыз да. А сиз ата энеңизден дагы жакшы, андан да үйдө болуңуз. Жакшылык кылсаңыз колкоо кадыр кылбай, милдет кылбай, рахмат сурабай, ыраазычылык сурабай кылып коюңуз. Ошондой. Сак саламатта болуңуздар.